Вафельная крошканын баасын укканда кой өзүм жасайм дедим. Бул рецептти үйрөнүп алсаңыз, эч качан вафельная крошка сатып албайсыз. Рецепт оңой жана бат жасалат. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Керектүү азыктардан бизге сахарная пудра, белок, un жана сливочное масло керектелет. Баардык граммдарын описанияга жазып кеттим. Ал эми сливочное масло комнатный температурада болушу шарт. Сливочное маслонун үстүнө un жана сахарная пудраны кошуп, экөөнү жакшылап миксер менен аралаштырып алабыз. Венчик менен дагы аралаштырсаңыз болот. Андан кийин белокту кошуп, миксер менен жакшылап чалып, тесто даярдап алабыз. Даяр болгон тестобузду пергамент кагаздын үстүнө куюп, жука кылып жайып тегиздеп алабыз. Аябай жука кылып жайыңыздар. Ошондо вафельная крошкаңыздар жакшы чыгат. Пергамент кагаздын жакшысын алыңыздар. Ошондо вафельная крошкаңыздар пергаментке жабышып калбай жакшы чыгат. Менде 2 лист чыкты. Баарын тегиздеп жайып алгандан кийин алдын ала күйүп турган духовкада 180 градуста 3-5 минуттан ичинде бышырып алабыз. Сөзсүз өз духовкаңызга карайсыз. Бөлүп дагы бышырсаңыз болот. Толук муздагандан кийин пергамент кагазынан акырын алып чыгып, колубуз менен майдалап алсак болот. Бул рецепт менен 80 грамм крошка чыгат. Эгер будан да көп жасайм десеңиз, белокту канчалык көп болсо, башка азыктарын да ошончо көбөйтөбүз. Мисалы, 60 грамм белок болсо, 60 грамм un, 60 грамм сахарная пудра, 60 грамм сливочное масло кылып көбөйтүп жасай берсеңиз болот. Ал эми даяр болгон крошканы кургак жана таза контейнерге салып, оозун жаап, күн тийбей турган, жыт сиңирип албай турган шкафка салып сактап койсоңуздар болот. Мен ошентип сактап коем. Торттун прослойкасына, үстүнө кооздукка, десерттерге колдонсоңуз болот. Видео рецепт пайдалуу болсо, лайк басып, менин каналыма катталып, комментарийге өзүңүздүн жылуу сөзүңүздү жаза кетиңиз.